арызданып атышат да. Мисалга эле айтайын, бир тиш дарыгери жазыптыр. Менин ушул светим өчө берген айынан кардарларым тиши жок жүрүшөт депчи. Бул эми туура эмес да. Азыр эми светтер өчүп атат. Бул боюнча дагы айта кетсеңиз, свет маселеси, электр энергиясы маселеси кандай бул? Кыш күз мезгилине канчалык деңгээлде даяр? Эми биз ишканасы боюнча бардык иш-чаралар аткарылды. Кыш күз мезгилге даярдык боюнча коюлган тапшырмалар толугу менен аткарылды. Анан эми өзүңөргө белгилүү болгондой, бир эле биздин Ошто эмес, Кыргызстан боюнча азыр дефицит болуп атат. Ошого байланыштуу булар только ошол жактан көз каранды болуп калды. Ата көздөрүнүн иштерин булар аткарды. Анан жанагы Назима айым жанагы сурооңузга мен толуктоо кылып кетейин. Канча үй коштуңар деп атпайсыңарбы? Оңдоп неметкен боюнча баягы бизде баягы кошумча каржылоо менен баягы жер төлөөлөрүндөгү жылуулук тармактары эскирип калган үйлөрдү оңдоо боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул быйылкы жылга 25 үйдөн арыз түшкөн, оңдойбуз деп. Анан өзүңөр билесиңер, 50%-ын тургундар төлөш керек, 50%-ын биз беребиз. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 4 гана үйдүкү аткарылды, себеби тургундар өздөрү салымын кошпой коюшту. Анан ойлобогула, ошо 25 үй бар жылуулугу жок үйлөр экен деп. Алар баягы өздөрүнүн анча-мынча кемчиликтери болгон боюнча ошо оңдойбуз деп аракет кылгандар. Иштеп турган жылуу калып аткан үйлөр. Кийинки суроону айтайын анда. Бул кыйынга учурайт негизинен. Мына муниципалдык автоунаа мекемесиндеги автобус, троллейбустар, ошондой эле мына кичи автобустар жүрбөй, ар кандай техникалык баягы мүчүлүштүктөр болуп калган учурлар кездешет. Бул жерге жазбапсыздар. Ушул кыш күз мезгилине биздин жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги, ошондой эле мына муниципалдык автоунаа мекемеси канчалык деңгээлде даяр? Быйыл ушул бир жүргүнчүлөрдү ташуунун таңкыстыгы жаралбайбы? Себеби постоянно ушул кар жааган мезгилде ушул автоунаалар, коомдук унаалар токтоп калат дагы, көбүнчө ушул биздин элдер көчөдө үшүп калган мезгилдер көп кездешет. Ушул суроого жооп берип койсоңуз рахмат. Туура көзөмөлгө алабыз алардын ишинчи кыштын күнү. Бирок бир нерсени айтып коюп кетишим керек. Быйылкы жылы өзүңөр байкап атасыңар, кышта эмес азыр жаздын күнү кичи автобустардын саны азайып кетти. Тарифи төмөн болгондугуна байланыштуучу. Ошон үчүн биз азыр сиздердин карооңуздарга тарифти көтөрүү боюнча маселелерди коюп атабыз. Кудай буйрса 15 ноябрда уже баягы биздин процедурадагы иштер бүтөт. Эл коомчулуктун талкуусу башкасы. Анан ошодон кийин машиналар көбөйөт деген ойдобуз. Бирок ошого карабастан биз мүмкүн болушунча көзөмөлдү күчөтүп карап беребиз.